25 май бул күн окуучулар үчүн эң маанилүү күн. Себеби окуу жылы аяктап бүтүрүүчүлөр үчүн акыркы коңгуроо жаңырат. Ал эми мугалимдер үчүн тагыраак айтканда Сокулук районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сатарбаева Турум Сатарбаевнанын жыл сайын кайталанчу иш күнү менен тааныштырабыз. План боюнча Бегмалы Жамгырчинов атындагы орто мектебинде акыркы коңгуроо иш-чара салтанатынан башталат. Жетекчи иш-чараны жыйынтыктап кийинки Мария Суранчиева атындагы орто мектепке сапар алды. Бул мектеп быйылкы окуу жылында жаңы ишке берилип, эмгектенген мугалимдерге окуган окуучуларга акыркы коңгуроо биринчи ирет жаңырат. Ушул себептүү аталган мектептин жамаатына келечекке багыт берип, каалоо тилектерин арнады. Турум Сатарбаевнага сөз кезегин берсек. Арбаңыздар, урматтуу окуучуларым, урматтуу ата-энелер, ардактуу мугалимдер. Бүгүн силердин ушу салтанаттуу линейкаңарга кечигип келип калдым. Тиякта Жамгырчинова мектебине барып, андан келатып кирдим. Урматтуу окуучулар, урматтуу бүтүрүүчүлөр, мына сиздерди көрүп мен кубанып атам. Силердин бул мектебиңер, мынакей жакшынакай мектеп, быйылкы салтанаттуу кече моундай жакшы өтүп атыптыр. Урматтуу окуучуларым, мынакей бир жыл үшүбөй, жылуу, таза, жаңы мектепте окудуңар. Мектебиңер ак жолтой мектептерден болсун. Ушул жерден билимиңерди бийиктетип, жакшы балдардан болуп чыккыла, билимиңер жогору болсун. Силердин эсиңерде болсун, билим бул түгөнгүс байлык. Билим менен силер байсыңар, билим менен силер бийиктикте жүрөсүңөр, билим менен силер акылдуусуңар. Ошол себептен абдан жакшы окугула, мектебиңердин атын чыгаргыла. Бул силердикине окшош мектеп Сокулук районунда жок, балдарым. Бул жер өзүнчө бир чоң жакшы комплекс, мына быйыл жаңы ачылды. Бул жерде билим алуу менен бирге бир кесипке да үйрөнүп чыгасыңар. Мына директор эжеңер ошо багытка алып баратат силерди. Ушундай жакшы мектеп болсун. Эми мына быйылкы окуу жылын ийгиликтүү бүтүрдүңөр. Урматтуу окуучулар, жакшы эс алып, кайрадан сентябрда могу билим берген ыйык мектебиңерге келгиле, силерди күтүп турат. Анан бул жерде урматтуу 9-класс, силер тарыхта каласыңар го. Мына быйыл биринчи жаңы мектебиңерден бүтүп атасыңар, азаматсыңар. Бирок мен силерден суранып кетем, урматтуу окуучулар, 10-11 классты окугула. Эч жака кетпегиле, себеби жогорку билим ар бириңерге керек. Силер техникумга барсаңар деле кайра бөлөк жогорку окуу жайга тапшырып көп жылыңарды уттуруп аласыңар да. Ошол себептен өзүңөрдүн мектебиңерде 10-ду, 11-ди окуп бүтүп, анан жогорку окуу жайларга тапшыргыла. Себеби жогорку окуу жайды бүткөндө силер иштесеңер дагы айлыгыңар мындай бийик акча менен эсептелинет да. Техникумду бүтүп алсаңар ошондой эле иштейсиңер, бирок акчаңар азыраак болуп калат. Ошол себептен билимиңерди бийиктеткиле, 9-ду бүтүп 10-класска калгыла, 10-11 классты ийгиликтүү аякташыңарга тилектешмин. Мектептерде бул иш-чара эртең мененки 9-да башталганына карабай, Турум Сатарбаевна 3 мектептин иш-чарасына активдүү катышууга жетишти. Кийинки мектеби Дүйшөнкул Шопоков атындагы орто мектеби. Бул мектепте мугалимдери менен баарлашып, 20 жыл мурун ушул мектептен бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөр менен жолугушту. Сокулук райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Сатарбаева Турум Сатарбаевна. Неден мынакей эжекелериңер азыр кээ бирде ойлонуп калат болушуңуздар керек. Ошол кезде ушу сабакты жакшы окуп койсоң болот деп ойлонуп калат болушуңар керек. Анан бардык сабак бул билимдин башаты бала бакчадан башталат.
кийинкисин улаган бул мектеп болот. Бирок мен ойлойм, сиздер жакшы билим алдыңыздар, жакшы тарбия көрдүңүздөр. Мынакей моундай жашынакай эже агайларыңыздар сиздерге билим берди. Неден силерге окшогон менин дагы балдарым бар. Акчолтой болгула, бактылуу үй бүлөлөрдөн болгула. Балдарыңардын урмат сыйына бөлөнгөн аталардан, апалардан болгула. Өзүңөр кээ бирде ойлонуп, кээ бир сабактан окубай койдум эле десеңиздер, эми балдарыңыздарды окуткула. Билим бул түбөгүз байлык, билим ар дайым керек. Анан азыр кээ бирде айтып коюп атпайбы, бул сабакты кыскартыш керек, же тиги сабакты кыскартыш керек деп. Ошондо мен өзүм отуруп, ой жүгүртүп коем да, кайсы сабакты кыскартса, кайсы сабак турмушка кереги жок десем, бардык сабак керек экен. Санайсыңар, математика керек, окуйсуңар, сүйлөйсүңөр, адабият керек, жазасыңар, кыргыз тил керек, сүйлөйсүңөр, орус тил, англис тил керек, география мындай өзүңүздөр деле баарлашып калсаңар, жаратылыш жөнүндө кантип сүйлөбөйсүңөр, көлдүн тереңдигин кантип айтпайсыңар, биология сабагынан гүл өстүрсөңөр, корого агарот айдасаңар кантип билбейсиңер. Иши кылып мен кереги жок сабакты таппай койдум да. Музыка сабагы адамдын жан дүйнөсүн эркитет, эс алдырат, чарчасаңар. Мына азыр кыздар фигурасын сактайм деп фитнеске барасыңар, эркек балдар дагы жана тренажерный залга барат. Бар эле керек экен да, физкультура да керек экен. Топчу кадайын десеңер, турутсаңар да керек экен. Бардык сабак керек экен. Мына өзүңүздөр эгерде жашоодон баягы мектепте балалык кыял менен окубай койсоңуздар, балдарыңыздар окусун. Азыр эжекелер айтып атпайбы, азыркы балдар башкача деп. Ооба, азыр компьютердин жылы болуп атпайбы? Санарик жылы, балдардын баары санарик балдарды чоңойтуп атасыздар. Бирок мен ойлойм, бул ааламга жол айылдан башталат. Сиздер өзү айылда болгондо балдардын каникул учурда телефонун алып коюңуздар, китеп окутуңуздар. Сүйлөө, речи балдардыкы бөлөкчө болуп баратат да. Мен өзүмдүн неберелериммен деле байкайм. Китеп окуткула, өзүңүздөр, өзүңөрдүн мугалимдер кандай окутса, ошол учурдагыдай окутсаңар, ошондо эң жакшы инсан чыгат. Ушу 2000 жыл деп коеюнчу, адашпайм. Ошондо Чыңгыз Айтматов мектебинде завуч болуп иштеп тургам мен. Ошол жерге Германиядан 3 профессор келди да мектепке. Анан Кыргызстанга келе атабыз деп, алар переводчикти кыргызда алып келишиптир. А биздин директор русскоязычный болчу, анан мени кошуп койду да, кыдырып айтып бериңиз деп. Анан эмне кызыктырып Кыргызстанга келдиңер деп мен сурап калдым да. Десем, Кыргызстандын билимин туура деп эсептеп биз келдик дейт. Ал кезде бизде компьютер деле жок болчу. Жаң эле жана Nokia деген телефон жаң эле чыгып аткан кези болчу да. Анан ар бир класска ошо 3 профессор кирип чыкты. Кирсе биздики баякындай эле китеп окуп атышат, биз окуп берип анан жазып атышат, ушул эле окуу. Ошондо ар бир класска кирип жана 3 профессор кол чабат да. Кол чабып анан айтат, мына дейт, балдардын логикасын силер туура багытка берип атасыңар, өстүрүп атасыңар дейт. А биздин балдардын кичине туура эмес багытка, ошол учурда 2000-жылы аларда саналып аябай өнүгүптүр да. Балдардын ой жүгүртүүсү жок болуп калды дейт. Ушу багыттан кетпегиле силер, ушу менен алып кеткиле деп айтты да. Биздикидей балдардын ой жүгүртүүсү жоголду. Тапшырма беребиз, ошо замат компьютерди карашат дейт. Реферат беребиз, ошо замат компьютерди карашат дейт. Мына биз эми ушу заманга келип калбадыкпы, карабайсыздарбы? 20 жыл өтүп калды. Мына ушуга эми келдик да. Анан бул маселени мен 1-2-3 жерден көтөрүп көрдүм. Көтөрүп көрсөм жооп дейт, биз анда Кыргызстан артта калып калабыз дейт. Азыр өзүңүздөр билгендей, мына эжекелериңер балдарды пизага даярдап атпайбы? Ал жерде бүт саналик боюнча экен да, компьютерден кирет, компьютерден жооп берет. Ошонун үчүн биз артта калып калабыз. Биз да ошо багыт менен кетишибиз керек дейт. Дүйнөлүк тестирлөөгө катышыш үчүн биз ошого барышыбыз керек деди да. Мына ошентип биз дагы саналик балдарды окутуп атабыз. Силер саналик балдарды багып атасыздар. Бирок мен барган жериме ушу жаштарга кайрылам.
балдарды көбүрөөк каникул учурунда алып салып, көбүрөөк китеп окутуп, өзүңөр менен баарлашып, балдардын сүйлөө речине, жат жазуусуна көңүл бургула. Адам баласы шар окуса, туура жазат, кол жазмасы жакшы болсо, бул андан кийинки жашоосу да жакшы болот. Мына ушуну эле калыптандырып койсоңор, арыз жазса да катасы жок жазат, жумушка барса да уялбайт. Анан азыр өзүңүздөр иштеп атасыздар, бардык жерде жумушка тест менен алып калбадыбы? Баарыбыз эле тест менен жумушка келип калдык да. Ошол себептен эң күчтүү акылдуу балдарды тарбияладыла. Баланын жакшы чыкканы ата-эненин бактысы дейт, балдарыңар жакшы чыгып, бактылуу үй бүлө болушуңарга тилектешмин. Ошентип жумуш күнүнүн биринчи жарымы аяктады. Түш оогондо ошол эле райондун 20 жыл мурун аяктаган Чыңгыз Айтматов атындагы Новопавловка номер 1 инновациялык окуу тарбия мектеп лицейинин бүтүрүүчүлөрү менен жолугушууга барды. Ар бир мектепте бул күн кайталангыс маанай менен аяктап жатты. Ушул жолугушуу бүтүрүүчүлөрдүн мектеп учурундагы тапшырмаларды жаздырып эске салды. Учурашабыз, себеби сабагыбызды баштап алдык. Кана силер ойлоно бергиле. Бул мен силерге азыр жөн эле сөз бердим. Ушул сөздөрдөн силер сүйлөм түзөсүңөр. Кана эстейличи, сүйлөмдө эмнени айтабыз? Сүйлөм. Эгерде эсиңерде болсо, силер 50, 60, 100 суроого жооп бермейинче 4 жана 5 чыгар чүмесин эстедиңерби? Ошол силердин эрежени айтмайынча, ошол силердин жашооңорго бир жакшы үлгү алып келди болуш керек. Айтабын? Bir эки жандан көп сөздөн туруп, айрым бүткөн бир ойду билдирген сүйлөм деп аталат. Эки жандан көп сүйлөмдөн туруп, сөздөн туруп сүйлөм. Эки жандан көп сөздөн туруп, айрым бир бүткөн бир ойду билдирген. Бир ойду билдирди. Макулмун? Сүйлөм канчага бөлүнөт эле? Макул, кандай сүйлөм? Жана татаал сүйлөм. Азаматсыңар, мына азыр силер сүйлөм түзөсүңөр. Болгон жазгыла. Ушул сөздөргө эле же башка кошо берсек болобу? Болот. Кошкулар. Сүйлөм кандай болуш керек? Жөнөкөй жана татаал. Ошо жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөн биз текст түзөбүз силер менен. Текстти эмнени айтабыз? Кимдин эсинде бар? Эмнеси менен байланыш эле? Ой менен тема бириккен бул текст. Дагы толугураак айткыла. Староста кана? Самат? Болот. Ойлордун жиынтысы болуп калат го дейт. Ойдун жыйындысы. Мааниси жана грамматикалык жагынан бири-биринен байланышты. Мына азаматтар эстедиңер. Болду эми барып өтөйүн, жазган эсип калдыңар. Мына эми ушуларга сүйлөм ким түздү, кана? Мен 3 баланын атасымын. Азамат. Кыздар? Эненин ою балада, баланын ою талада. Макул, бирок биякта эне жок апа. Адашпагыла. Мектеп жөнүндө айткан, жаш өткөндө мектепти сагынганыбыз билинип турду. Азамат. Мугалимдин айтканын ата болгондо түшүндүм. Дагы? Апа үйдүн тиреги. Азамат. Бала? Балам балалуу болгондо Билесиң, макул. Эми балалуу ата болдуңар, апа болдуңар, балалуу болдуңар, ата-энеңер үйлөнтүп, жайлантып силерди өз турмуш жолуңарды баштап баратасыңар. Турмуш кандай экен? Анан келечекте эмне деген алдыңарда максатыңар бар?
Турмуш кандай экен балдар? Өйдө ылдый. Өйдө ылдый, туура. Ата. Азыркы турмушубуз, мейли келечегибиз, мейли алдыңарда максатыңар, мейли ушу балдарыңарды өзүңөрдү, навистеңерди кандай көргүңөр келип атат. Келгиле анда кыскача бир текст түзгүлө. Тексттин темасын өзүңөр коесуңар, бак эле. Текст дагы кандай? Микротекст дегенибиз бар болчу, эстедиңерби балдар? Ошондой эле 4-5 сүйлөмдөн түзгөн. Бирок эрежени эстесеңер, мааниси жана грамматикалык жагынан бирдей маанини түшүндүрүп, бир толук ойду тастатасың. Болду балдар. Могу сөздөрдөн да мындай. Жок, мындай да түзө бергем, муну баарын бүт айтып бүттүм. жыйырма жыл биз бүгүн классташтар менен өзүбүз бүтүп кеткен мектебибизге чогулууну чечтик. Акылдашып, топтошуп, бүгүн 25-майда ишемби күн экенине карабай чогулалы дедик. Ананчы бизди 11 жыл мугалим болуп бүтүргөн Тургун эжебиз өзү мектепке киргенин укканда келбейин деген балдарыбыз дагы келди. Кызыктын баары биз чогулганда байкадым. Мен 20 жыл мурун мектепти бүтүп атканда боюм 1 метрден араң ашкан бала элем. Классташ кыздарым ошондой эле бою пас саматты бүтүп аткан экен. Аңча зыңырап эле мен келдим. Көбү тааныбай калганын байкадым. Ана кыз, классташ кыздарымды карасам баардыгы эне болуп калганын байкадым. Көзгө жаш алгым келди. Кантип элем? Эркекмин да. Ана дегенче эле Тургун эжебиз да кирип келди. 20 жыл өткөнүнө карабай, ошондой эле жаш, сүйкүмдүү экенин көрүп кубанып турам. Силер 5-чи же 6-чы класс кезиңерде класстык саат өткөндө эне жөнүндө мен бир окуяны силерге айтып бергем. Ошондо силер ушунчалык жүрөгүңөр менен кабыл алгансыңар. Энени жана атаны ар дайым сыйлай билгиле. Атаңарды, апаңарды канча сыйласаңар, силер дагы балаңардан ошондой сый көрөсүңөр. Эстегилечи балдарым, мен силерге эмнени айтып бердим эле? Бир бала бир кызга үйлөнөм дейт, ал кыз эмне деп айтат эле? Сен барып үйлөнүп алып кел дейт, азаматсыңар эсиңерде экен. Ушу акылы жок бала апасынын барып чай кайнатып, балам келет азыр, тамак берем, чай берем деп күтүп отурган апасын түртүп, бычак менен сайып, жүрөгүн сууруп алат. Ошо жүрөктү көтөрүп, тиги кызга чуркап баратып, ташка чалынып жыгылып кетет. Ошондо топодо жаткан жүрөк дагы, алда балам-ай, жыгылып калдыңбы? Тур тура кой, турчу деп кайра ошо жүрөк өлтүрүп атса дагы эмне кылып атат? Баласын бооруна тартып атат кайра. Жүрөк бала деп согуп атканын көрдүңөр. Мына ошол себептен ата-энеңерди сыйлагыла, кадырлагыла. Силер кандай мээрим төксөңөр, атаңарга, апаңарга, балдарыңар силерге да ошондой мээрим төгөт. Силерди ушу жүрөк кандай атаңар жакшы көрсө, силер да балдарыңарды ошондой жакшы көрөсүңөр. Мына ошол себептен мен ойлойм, силер эң ардактуу ата, эң мээримдүү апасыңар. Мен силерге тарбия бергенден адашкан жокмун деп ойлойм. Дайыма өмүрлүү, бактылуу болгула. Силерге кандай мактоо, кандай сөз айтсам дагы, таң аткыча жакшы каалоо тилек айтсам да айта берем. Бирок убактыбыз аз. Азаматсыңар, рахмат балдарым келгениңерге. Жолугушуудан кийин кайрадан иш ордуна сапар алды. Күнүмдүк иш кагаздар менен алек болуу менен бирге бүтүрүүчүлөрдүн бүгүнкү күндөгү коопсуздугунан кабар алып жатты. Биргеликте РОУДга барасыздар. РОУДунун начальнигине киресиздер. РОУДун начальниги күтүп атат. Мен азыр эле сүйлөштүм. Убактыңыздар болбосо дагы ушуга макул болуп келип бергениңиздерге баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Азыр жетекчиңер менен чогуу барып кыдырып, жетекчилер бизге айтып, анан тарайбыз. Бир жерде эле кичинекей сөз болуп, уш жерде билбейм балдар бар, окуучулар бар десе, анда ошол жерди карап турушубуз керек. Кечки саат 8-дерде ички иштер кызматкерлери мектеп администрациясы менен биргеликте рейдке чыгышып, бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугуна көз салышты. Бардыгы жайында болгон соң түнкү саат 12-ге чейин жумушта болуп, үйүнө эс алууга кайтты.
мугалимдин деги эле жетекчинин бүгүнкү күндөгү иши өтө жоопкерчиликтүү жана сыймыктуу экенине баа беребиз. Мугалим мөмөлүү дарак.